Бұл ай кичине дүниені тоқтата тұрған ай. Дүниенің арқасынан ушунча куудук, ушунча кылдык. Эми бир ай сабыр кылып турыңыз. Таптакыр таштап коюң деп айткан эч ким жери жок. Бирок бир аз ибадатка көңүл буруп коюң. Жүрөгүңүздү Алла Таала токчулук менен, жүрөгүңүздү каниет менен, жүрөгүңүздү байлык менен, жүрөгүңүздү нур менен толтурат. Я ибн Адам тафаррак ли ибадати. Алла Таала өзү айтып атат: "Эй адам баласы, мага ибадат кылганга убактыңды бошот. Убактыңды бошот. Амла садра гинан, сенин жүрөгүңдү мен байлык менен толтурам" дейт Алла Таала. Ва асудда фақрак, жакырчылыктын эшигин жаап салам дейт Алла Таала. Ва илля тафал, эгерде сен мага ибадат кылганга убакыт бошотпосоң, анда сенин колуңду дүйнөгө алек кылып коём, көкүрөгүңдөн жакырчылыктын эшигин жаппай коём дейт. Ачка ойдон $1 миллион сага жетишпейт, $10 миллион жетишпейт, $100 миллион жетишпейт, $1 миллиард жетишпейт. Ачка ойдон жашайсың, өлөсүң, ачка ойдон өлөсүң. Дүйнөгө тойбой атып өлөсүң. Көзүң ач бойдон, көзүң ач көз бойдон. Ошо ойдон өлөсүң. Алла Таалам сенин жүрөгүңдө баягы токчулукту бербейт. Ачкачылыкты Алла Субхана ва Таала жаппай коет, каниет дегенди бербей коет. Ошон үчүн туугандар, келиңиздер, мынакей Алла Таала ушундай ай берди. Курандын айын берди. Куран окуйлу, жүрөктөрдү тазалайлы. Куран окуйлу, даражаларды алайлы. Куран окуйлу, Аллага сүйкүмдүү болойлу. Куран окуйлу, Куран менен дос болойлу. Куран менен сырдашайлы. Ушунча адамдар менен сүйлөштүк. Эми азыраак адамдар менен сүйлөшүп, көбүрөөк Алла менен сүйлөшөйлү. Көбүрөөк Алла менен сүйлөшкөн мааниси Куранга, зикирге, дуага көбүрөөк убакыт бөлөйлү. Мүмкүн болушунча көбүрөөк убакыт Алла Субханаху ва Тааланын Курани Каримине бөлөйлү.